Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы. Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Күн башат программасы. Биз бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу теманын алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Тактап айтканда, жакында эле тиешелүү министрлик жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерине келтирилген зыян үчүн айыптуу эсептөө ставкаларын жогорулатты. Биз азыр кайсыл жаныбарлар тууралуу сөз болуп атканын алда мүнөттөрдө кененирээк билебиз жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин ушул эле министрлик өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнө мораторий киргизүү деген темада маалымат жыйыны өткөрүп, анда дагы бир топ жаңылыктар болгон болчу да. Экология маселеси жылдан жылга өзгөчө курч көтөрүлүп келет жана биз бул дүйнөлүк жалпы чакырыктарга даяр турушубуз керек. Өзгөчө өзүнүн баягы табияты менен өзгөчө бааланган Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө бул курч мындай бир ачык турган маселелердин бири десек болот. Бүгүнкү биздин темабызды ачып бериш үчүн студиябызга келген конокторубуз бар. Тааныштыра кетейин. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотөрдүүлүк башкармалыгынын өсүмдүктөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жана ушул эле башкармалыктын жаныбарлар дүйнөсү менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Адис Мадиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач сөз башынан болсун. Ушул жакында эле сиздер бир топ жаныбарларды, кызыл китепке кирген жаныбарларды, ал ичинен мисалга ала турган болсок, ошол эле ак илбирсти болгон атууга болгон айыптарды жогорулаттыңыздар. Ушундан сөздү баштасак деп турам. Мисалы үчүн ак илбирсти атууга мындан ары 1,5 миллион эмес 2 миллион көтөрүлдү окшойт. Келиңиз, анда сөз башынан болсун, түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Да, бир жолу айта кетсек, ушу Кыргыз Республикасынын жаныбар дүйнөсүн коргоо жана күчөтүү жана жаратылыш пайдаланууга белгиленген тартипти сактоо үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу максатында министрлик тарабынан 224 токтомго өзгөртүү киргизгенбиз. Токтом алкагында бул айта кетсек, айрым кызыл китепке кирген жаныбарларга таксасын, мындай айтканда, айып пулун жогорулатылган. Андан тышкары ача туяктуу эки жаныбарларга жогорулатылган баасы. Айта кетсек, буга чейин токтомдо 1,5 миллион болгон ак илбирстин башкы этапта турчу. Бүгүнкү күнгө азыркы учурда ушу 2 миллионго чейин жогорулады. Андан тышкары кызыл китепке кирген бул биздин аркар кулжа, жейрен, аюу, ошондой эле маралга миллион көрсөтүлгөн болсо, азыркы учурда 1,5 миллионго чейин көтөрүлдү. Андан тышкары ошо ача туяктуу биз өзүбүздө тоот экиге 100 миң болсо, азыркы учурда 300 миңге көтөрдүк. Андан тышкары эликке 50 миң болсо 100 миңге чейин көтөрдүк. Тактап айтканда, биз ошо бул негизинен көп суроо болгон. Бул токтомду иштеп чыгууда бул баасын сиздер кантип аныктадыңар деген суроолор болгон да. Ал учурда биз ошо өзүңөрдө белгилүү болгондой, бул 2023 жылы 29 декабрда 369 президенттин жарлыгы чыккан. Ошо ак илбирсти улуттук символу деп тануу боюнча. Ошонун алкагында биз ушул токтомго өзгөртүү киргизилген 2 миллионго чейин көтөргөнбүз. Ошо ак илбирстин популяциясын сактоо максатында жана ошол эле ал тамактанган жаныбарлардын санын көбөйтүү максатында ошо өлчөм айып пулдар көбөйтүлгөн. Андан тышкары бул 224 токтомго өзгөртүү киргизсе эле, буякта дагы бир өзүнчө дагы экинчи порядок бар. Бул порядок дегенибиз буга чейин биз Жогорку Кеңеш тарабынан аңчылык жана аңчылык чарбасы жөнүндө мыйзамда 33 беренесинде жарандар кызматкерлер тарабынан ачыкталганда кылмыш иши, укук бузуу иши, алда 30% сыйак катары берүү жагы каралган. Ошону биз 50%ке көбөйткөнбүз. Ошо 224 токтомго биз ошо механизмин иштеп чыкканбыз. Кандай учурларда кандай берилет, акча кайсы жерден которулат, ошо биргеликте финанс министрлиги менен биргеликте бүт иштеп чыгып, ошо механизмин киргизгенбиз. Айта кетсек, бул механизмде ушул эле биздин жергиликтүү жарандар, ошондой эле ошо биздин кызматкерлер тарабынан учурда мыйзам бузуу фактысын аныктаса, аларга
50% ошо түшкөн таксыдан мына айта кетсек ошо мына тоотекке 300 миң болсо 150 миң сыйакы катары берилет. Бул токтомдо ошо 50% жогорулатуу бул жаныбарлар дүйнөсүнө эле каралган. Ошондой эле бул укук бузуу кодекси менен да каралат. Эгерде ошо биздин тоодо жүргөн чабан эле ошо жаратылышка ошо биз айтып инспекторлор эле жергиликтүү жарандар тарабынан факт аныкталган болсо, ал учурда өзүңөргө белгилүү болгондой бул протоколду укук бузуу ыйгарым укуктуу өкүл эле түзгөнгө укуктуу. Ошол себептен аларга актысы түзүп, акты түзгөн учурда кол койдуртуп, ошол кишиге акча берген жагы да каралган. Ушул 50% сыякка киргизүүнүн негизги максаты эмне болду? Бул ооба бир караганда баягы кызыктыруу, мыйзам бузуп аткан жарандарды көбүрөөк аныктоо. Экинчи тарабынан алганда социалдык тармактарда ушундай талкуу жүрүп атат да, мисалы үчүн эки аңчы чыгып бирин-бири деле же болбосо атайын деле мындай орусча айтканда подстава кылып коюшу мүмкүн. Анан кантип аныктайт ким сатканын деген сыяктуучу. Негизинен ал аныктаганда бул жерден атканда да аныктаганда тийиштүү иш кагаздары толтуруп иликтөө иштери жүрсөт да, жыйынтыгы менен өзүңөргө белгилүү болгондой бул следственный мероприятие деп коет. Ошонун алкагында анан жыйынтыгы чыгат да. Но мисалы айтып кетсек, бул бизде деле көп учурлар пайда болот. Ошол эле чабан ошентип эле кысыл-китеп кирген жаныбарда аталган учур кездешкен. Ал учурда ошо следственный иш чара жүргүзүлүп атканда анын карамагында эчтеке жок болчу. Мындай айтканда үйү жок болчу, эчтекеси. Анда сот ага ошо штраф салалар да, ошо таксаны төлөп бериш үчүн аны ошо жыл сайын, ай сайын 1000 сомдон төлөө деп салып койгон. Ал ошондой учурлар да кездешет да. Бул жерден ошо түшүндүрүп кетким келет да. Бул жерден ошо кылмышкер тарабынан, ошо мындай айтканда браконьер тарабынан акча төлөнгөндөн кийин гана анан кийин акча берилет да. Бул жерден учурда жана 50% сыякы десе эле сразу таап алгандан эле бизге сразу ушунча акча берет экен деген ой кетпесин да. Бул жерден ошо следственный иштер бүт аныктап, соттун чечими чыгып, ушундай чечим чыккандан кийин, токтом чыккандан кийин, анан кийин төлөнгөндөн кийин ошол түшкөн акча биздин министрликтин счетуна түшөт. Ошондон анан биз кайра которуп беребиз да. Башкача айтканда, сиз айткандай, жогоруда сиз айткандай айына 1000 сомдон төлөсүн деп койгон болсо, ал 2 миллион сом канча бир жылга созулуп атпайбы? Ошондон кийин ганабы? Жок, ал учурда биз ошо механизмде ошо тиги киши канча акча төлөсө ошонун бир 50%. 500 сомдон которулуп турат дегендейби? Биз сразу эле ошо ооба, дароо эле бир сомманы, анда биз ал бюджетте андай акча каралган эмес да. Ошо элдин баардыгы ушуга таң калып атат да, тиги туруп эле миллионер болуп калат турбайбы? Миллионер болуп калат турбайбызбы депчи. Өлчөмдөр да чоң да. Ооба, анан бир чети жакшы көрүнүш албетте. Бизде өзү жаныбарлардагы, биз жаныбарлар темасына кайрадан кайтып келебиз. Биздин Илимдер академиясы жер шарынын фаунасынын 2%га жакын, анан флорасынын 3%га жакыны биздин Кыргызстанда бар деп айтышат экен да. Бул бирок менимче бир аз эскирээк маалыматтар болуш керек, бир 10 жыл мурдагы, 15 жыл мурдагы. Анан анткени менен деле баары бир чындыгында бай. Ошого карабай айрым бир өсүмдүктөргө мораторий болуп атат. Түшүндүрүп кетсеңиз да, негизи бул иштер эмне максатта жүрүп атат? Саламатсыздар, туура суроо берип жатасыз. Бул дагы ошо турмуш тиричиликтин зарылдыгынан келип чыгып атат деп белгилеп кетем. Себеби бир 3-4 жылдан бери эле мына аталган азыр мораторий тыюу салуу киргизилип жаткан өсүмдүктүн түрлөрүнө бул өтө коркунуч келди деп айтсам болот да. Бардык ошол өсүмдүктөр таралып өскөн жерлерде өтө көп чогултуулар, мыйзамсыз чогултуулар, зыян келтирүүлөр катталып баштады. Анан коомчулуктан да ошондой бизге кайрылуулар боло баштады. Карабайсыңарбы,
өсүмдүктөр бул Кыргызстандын байлыгы деп мунун баары туура. Ошон үчүн ушул зарыл иш катары биз дагы ошону туура түшүнүп, анан өкмөткө да демилгеленген. Быйыл 2024-жылдын 28 майында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен номер 270 өсүмдүктөр дүйнөсүнүн айрым түрлөрүн пайдаланууга убактылуу тыюу салуу мораторий киргизүү жөнүндө токтому кабыл алынып чыкты да. Ошонун негизинде алгачкы эле иштерди, аракеттерди көрүп, ошо эл калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштадык. Себеби мына могу түрлөр деп ошо 5 түрүн атап кетсем: макротомия, арнибия, бул экөө тең эле эндиктин 2 түрү болуп эсептелет. Ясенец 3-үчү түрү, бул 5 жылдыз, элде дагы башкача да аталат. Анан бирөө аконит, аконитте уу коргошун кадимки эле. Анан 5-инчиси афлатун пиязы, бул көбүнчө көбүрөөк кездешкен жери Токтогул району. Башка райондордо аз санда кездешет. Анан ушул өсүмдүктүн түрлөрүнө сөзсүз түрдө ошо тыюу салуу киргизүү чечими кабыл алынды. 3 жылга убактылуу. Бул 3 жылга ошол өсүмдүктөргө эс алдырып, кайра калыбына келтирип, ошо жерлерди дагы, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн дагы ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы менен биргелешип, жалпы эле өсүмдүктөрдүн запастык корлорун эсептеп чыгарып, анан бир багытта картография кылалы дегенбиз, картирование деп коет эмеспи, картага түшүрүп, ошол лимиттерин чектеш үчүн кийинки пайдаланууну теске салыш муктаждыгы чыкты да. Ошол багытта ушул тыюу салуу токтому чыгарылды. Тыюу салуу дегенде бул жана массалык түрдө чогултуубу же негизи эле кантип аныкталат? Анан мисалы жергиликтүү калк жакшы тааныйт да ал чөптөрдү. Алар муунга дары катары колдонуп, терип алып кургатып жүргөндөр бар дегендей. Кантип аныктайсыздар да? Эми муну бизди жергиликтүү ар бир облуста өкүлчүлүктөрүбүз бар, башкармалыктар бар. Алардын да кызматкерлери ошо жергиликтүү маалымат массалык каражаттар аркылуу, газеталар, соц тармактар аркылуу да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат, дарстарды окуп атышат. Ушу менен калктын калың катмарына жеткирип, дарычылык мына аз өлчөмдө колдонуп чогултууга мыйзам деле жол берет. 3 килограмм, 2 килограммга чейин алса болот деп баары тең көрсөтүлүп жазылган да. Анан жанагындай массалык түрдө көп өлчөмдө чогултуп, аны жөн эле акча каражатын айырбашташ үчүн чогултуу бул сөзсүз түрдө зыян келтирет. Ошон үчүн улуттук илимдер академиясы аркылуу запастык корлорун аныктап, анан так лимиттерин ар бир кокту, ар бир участок үчүн аныктатып, ошол жерлерде кийин бири-бирин кайталабаганда, үстү-үстүнө бербегендей теске салып, мыйзамдаштыруу максатында ушундай иштер жүрүп жатат да. Демек сиз жанагы картага түшүрүү деп эдиңизби? Бул иштер башталды дейчи эми? Жок, эми башталат. Бул да каражаттар талап кылат. Анан ошонун баарын азыр мына мораторий тыюу салуу киргизилди. Эми ошо биргелешкен иш аракеттер башталат. Министрлик чогуу жана улуттук илимдер академиясы менен иштер жүргүзүлөт. Бул жакта жанагынтип мыйзам бузуп кирген мораторийге карабай, сиз айткан өлчөмдөн көп чогултуп алган учурда кандай жаза колдонулат? Азыр ошол жөнүндө да токтоло кетейин дедим эле да. Мына 28 майда токтом кабыл алынып атса, ушул токтомдун чыкканына карабай, тыюу салууга карабай, билип туруп эле аракеттер жасаган фактылар аныкталды. Мисалы айтсам, ушул 28 июнда 2024 жылы Жалал Абад облусунун Чаткал районунда жалпысы 770 килограмм эндик чөбүн, кургатылбаган эндик чөбүн жыйнап алган жеринен аныкталып, жалпы келтирилген, жаратылышка келтирген зыян 1.155.000 сом түздү. Ошондой эле 5.500 сом айып салынып, учурда 5.500 сом айып, административ айып, анан 50.000 сом өндүрүлдү. Калган добуну өндүрүү үчүн Чаткал райондук сотунун кароосуна киргизилди. Чогултулуп алынган жана кармалган эндик ошол инспекторлордун үйүндө азыр сакталууда турат. Аны соттун чечими менен
же жок кылуу же болбосо жана башка кандай чаралар колдонот, ошого жараша аныкталат. Ошондой эле мына ошо министрликтин биздин башкармалыктын кызматкерлери ошо биздин министрликтеги коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу Какешов Бакыт Дайрабаевич эмгектенет. Ошонун активдүү жардамы менен Чүй облусунун улуттук коопсуздук комитети менен биргелешип Сокулук районунда ушундай биздин иш аракеттер менен чоң складты аныктадык. Анда жалпысы ошо кургатылган ясенец деген жана тыюу салынган өсүмдүктүн ошо запасы аныкталды, камнап коюшкан 4765 килограмм. Мунун жалпы жаратылышка ошол келтирилген чыгымын эсептегенде тегеректеп 24 миллион деген эмес, эми так аныктаганда 23 миллион 825 миң сом. Бул эсептөөнүн дагы өзгөчө түрү, муну атайын жана догайып коюлбагандан кийин өзгөчө дагы көрсөтүлгөн да, базар баасында аныктай турган баасы бар. Ошонун 5 эсе көбөйтүлгөн баасында ушул эсептелип чыгарылат да. Неге? Ошондой биздин мыйзамдар Табияттын кылат. тарткан зыяны деппи? Ошо эми табият баасыз да. Биз акчага баалап аткан менен баасыз ал. Ошондой эле ушул биздин иш аракеттер менен ушу Бишкек шаарында да Бакай ата конушунан 13-июлда дагы бир складты аныктап, ошону Чүй облустук улуттук коопсуздук башкармалыгынын аракети менен биргелешип ошол дагы эндик чөбүн кармадык. Мында 649 килограмм кургатылган, 776 килограмм кургатылбаган эндиктин корун аныктадык дагы. Болжолду да азыр келтирилген зыяндын чыгымы 12 миллион 244 миң сомду түзөт да. Бул деле кургатылганын алып атабыз да. Ал кургай электе мисалы 1 килограмм кургатыш үчүн 5 килограмм же 4 килограмм өсүп турган өсүмдүккө зыян келтириш керек. Ошон үчүн биз дагы мына сиздер менен биргелешип кыргыз элинин калың катмарына, коомчулукка ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Себеби Манас атабыз илгертен бери айтып келген, табият менен таттуу мамиледе болуу, жашоо, ошо менен жуурулушуп, ошо менен дем алуу деп. Анан кичинекей чөнтөктү карап эле бир жарты мүшөктөн, бир мүшөктөн ошол казып алып тамырларда эч нерсе болбойт деп зыян келтире берсе, ал чөйрөсүндөгү башка өсүмдүктөргө дагы зыян алып келет. Ошондой эле терс таасирин бул жалпы эле биздин экологияга тийгизер бул туруп турган иш. Ушул жазаны кандай десем, мыйзамдын чегинде жазалооду эмне үчүн? Мисалы биз билебиз да, башка өлкөлөрдө жазанын бир башкача түрлөрү бар да, акча менен айып салгандан сырткары да. Жогоруда өзүңүз айткандай, акча менен калыбына келтире албайсың да. Мисалы ошол 24 миллионду алып барып ошол жерге чачып жүрсөң деле ал кайра ушул чөп болуп туруп калбайт да. Балким кайра табиятка кандайдыр бир пайда алып келе турган механизмдерди кошуш керек. Албетте бул чөптү калыбына келтире албайт, бирок балким башка жакты жашылдандырат, ушундай бир милдеттемелерди артып, балким бир кандайдыр бир түздөн түз табиятка пайдасын тийгизе турган балким иштерге тартыш керек. Мунуңузга кошулам, бирок биз мыйзамдар азырынча жол бербейт. Аны мажбурлап иштете турган мыйзамдарды иштеп чыгарыш керек. Кошумча өзүнүн мойну менен жанагы жасаган аракетин кайра жон териси менен көтөргөдөй кылыпчы. Ошол эле өзүнүн эле айылына. Мисалы үчүн бизде азыр мынакей сел аябай жүрүп атат, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери аябай айтып атышат да, бактардын азайып кеткени, баягы бактын тамырлары селди кармайт деп келебиз го. Анын айынан жерлер баягы катуу болуп калган, сууну кармай албай атат, жашылдандырышыбыз керек, көбөйтүшүбүз керек деп кайсы ЖМКга барбасын ушуну эле айтып атышат да. Анан өзүн алыска барбай эле өзүн жашаган аймагында эле жашылдандырууга тартса, балким жакшы болмок да. Акчадан сырткары дагычы. Акчасын да төлөсүн, бирок
жасаган кылмышы жаза катары дагы ушундай ооба бала чакасы да көрөт, кошунасы да көрөт. Бул аябай жакшы реклама да болмок да, баланча ушундай айыпка жыгылып ушинтип атыптыр депчи. мен ошо бир сиздин айтканыңыз боюнча эстеп кеттим да. Биз тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча жерлерди кыдырып баягы эл калк менен жергиликтүү бийлик менен жолугушуулар өткөрдүк да. Анан ат башыдын аксакалдар кеңешинин төрагасы бир мисал кылып берди да. Быйылкы жылы жашыл мурасты кандай ишке ашырыш керек деп элдин дагы президентибиз көтөргөн демилген эл да көтөрүп атат да. Ушундай көтөрүү максатында бир окуучу бир канаттуунун уясын жасап илсин деген эшигинин алдында багы жок үй бүлөлөр да бар да, мындай бак отургузбаган. Алар уялып кошунасынга таккан атат. Ошон үчүн баласы дагы эне атасын уяткарып, өзү дагы ошо жашылдандырууну күчөтөт деген мааниде айтты да. Анан сиз айткан туура ушул механизмдерди ойлоп коюш керек да. Буга көп деле күч кетпей жергиликтүү бийлик мындай бир эме керек. Бирдиктүү иш керек. Жергиликтүү бийлик, көзөмөл бийлиги, сиздер тарабынан,чы анан болду. Жазаны аткарттырыш керек. Негизи ушундай мораторийлер азыр мисалы 5 түрүн айтпадыңызбы? Булар жыл сайын өзгөрүп, жыл сайын кошулумча, алымча болуп берип турат да. Азырынча өтө баягы массалык түрдө колдонуп кеткен өсүмдүктөргө 3 жылдык убактылуу тыюу салуу киргизилбедиби? Эми мониторинг жүргүзүп турабыз өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнө. Биздин адистер аркылуу, Улуттук илимдер академиясынын адистери. Анан эгерде кооптуу бир коркунучтар түзүлсө, аны дагы коргоп калуу чаралары колдонулат да, аракеттер көрүлөт. Жакшы. Адис мырза, негизи баягы кырсыкты болгондон кийин эмес, болтурбай коюуго негизги биздин милдетибиз. Адамзаттын алдын алуу үчүн сиздерде кандай иштер бар? Ошол эле мисалы кийикти, ошол эле илбирсти аттырбай коюу үчүн. Бу айта кетсек, биздин кызматкерлер тарабынан жерлеринен тынымсыз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жүрөт. Ошондой эле жана буга чейин ошо көтөрүлгөн таксалар боюнча дагы атайын брошюралар чыгарып, жерлеринде ошо тоолуу региондо жашаган, мындай айта кетсек, бүгүнкү күндө ошо мыйзамсыз сатууда ошо тоодо жашаган чабандын биз статистика боюнча жүргүзгөндө ошо чабан тарабынан эле, ошол эле жана мындай айткан жакырчылык менен жашаган адамдар тарабынан эле жүрүп келет да. Ошол себептен ошолорго жеринде, ошол эле тоодо жашаган жана жайлоолордо ошо атайын ошо брошюраларды чыгарып, биз атайын ошо токтом негизинде бердик. Бул чыккандан кийин ошо жерлеринде биздин кызматкерлер ошо таратып жана түшүндүрүү иштерин жогорулатат. Ошол менен эле бүттүбү? Мисалы үчүн жакырчылыктан да өтпөйсүзбү? Балким ошол жергиликтүү чабандар, көбүнчө эле аткандар чабандар болуп атабы? Балким алардын анализ боюнча бир стимул берген бир долбоорлорду ишке ашырыш керек. Мисалы үчүн буга чейин биздин жогорку кеңештин депутаты ким эле? Эмил Токтошов фото капкан деген бир долбоор менен жүргөнүн жазып жүрдү да. Ошол эле илбирстерге ок атпай, тескерисинче фото менен көрсөтүп, анан илбирсти көрөм деп келген туристтер менен акча табуу деген сыяктуучу. Балким ушундай бир долбоорлорго тартыш керек. Мындай айта кетсек, өзүңөргө белгилүү болгондой, бул Жетегиз районунда Сыр төрүндө Акшыйрак деген айыл бар. Ал жерде ошо Сарча Терташ деген биздин коробубуз бар. Ал жерден ошо ак илбирстин жана аркар кулжанын эң көп байырланган жер деп эсептелет. Ошол эле учурда ошо Акшыйракта ВВФ деп коебуз. Атайын ошо жаныбарлар сактоо боюнча эл аралык уюм. Ошол тараптан ошо жергиликтүү ошо жарандарга ошо Акшыйрактын жашаган, ал ошол учурда көбүнчө ошол жарандар ошо браконьерчилик менен өздөрүн алектенип өзүн багып келишкен жандарын. Ошол проекттин негизинде атайын жана ошо туристтерге Кыргызстандан оймолор жасап, ошолорду ошо бул биздин жерде эмес, ошол жасалган эмелерди чет өлкөгө алып сатуу максатында ошентип акча таап, ошол жарандар азыркы учурга чейин ошол менен алектенип келишет. Бул да бир өзүнүн методикасы деген
айта кетсек. Ошол эле учурда ошо мындай айтканда бизде ошо алдын алуу иштеринде ошо бизде ошо түшүндүрүү иштери эле, бирок азыркы учурда ошо биз деле эл аралык уюмдар менен биргеликте ошондой механизм иштеп чыгып атабыз. Ошо кантип ошо жарандарга биз штраф көбөйтө беребиз, бирок ал иш жүрө берет да. Ошо кандайдыр бир механизм ошо жарандарга, ошол эле жергиликтүү ошол жакта жашаган жарандарга сактап калыш үчүн бир мотивация катары бир ошо механизмдерди азыр чет өлкөлүк уюмдар менен биргеликте каралып жатат да. Биз баягы жергиликтүү чабандарды эле күнөөлөп атабыз да, балким алар жөн гана аткаруучу, чоңураак бир кызыккан башка чет мамлекетте кандайдыр бир акчалуу адамдар турат. Эми ал учурда Анткени чабан өзү атып алып эле анга сатмагылы. жок, ал учурда мындай айта кетсек эми бага чейин деле айтып кетпедимби, ушинтип атып алган деп, ушинтип эчтекеси жок деп. Андай учурлар да пайда болот да. Бул адамдын өзүнүн ошол эле бай турган адамдар бирөөгө аттырып коюп алып билет эчтекеси жок экенин. Ошондой учурлар да пайда болот. Анда кездешкен да. Аны аныктоо мүмкүнбү негизи? Ал уже Айтпайт да. Ошо өкүнүчтүүсү ошондо болот баягы жаныбарлардын тили жок, баягы куштар же айта албайт. Биз муну кылабыз, биз муну кылбай, муну баланча кылдым, тигил эмес депчи. Чынында жаратылыштын душманы кайра эле бир кызыктay да, адамдар өзүбүз болобуз, анан кайра адамдардын артынан түшүп эле кайра адамдар аларды көзөмөлдөп жүрөсүздөр да, контролдопчу. Бул көйгөйлөр көп жылдан бери эле бар. Ошол эле дары чөптөрдү казып алуу, кургатуу, кандай мораторий, кандай айып салынбасын, жылда эле болуп келчү нерселер да. Кандай ойлойсуз? Кандай бир механизмдер бар? Кескен кыскартуунун же кыска убакта кыскартуунун эмне кылыш керек? Ошол жерлерде бир спутник менен көзөмөлгө алыш керекпи, же бир стимулдап адамдарды тескерисинче алыстатыш керек, анга аракет кылыш керекпи, же дагы эмнелерди жасаса болот? Эң башкы эле чечүүчү ролду бул аң сезимдерин көтөрүү болуп эсептелет. Болбосо мисалы тазалык кылалы, шыпырны пантимитип атпайбызбы? Тазалайлы деп элечи. Мисалы булганбаган жер таза да туурабы? Булгабаган жер таза. Ошол сыяктуу эле аң сезимдерине жеткирип, патриоттук сезимдерин, мекенине сүйүүчүлүк, жаратылышты сүйүүчүлүк сезимдерин кичинесинен бери эле калыптандырса, кичинекей балдар деле азыр эч нерсе ыргытпайт, канаттуулар болобу, кайсы жаныбарлар дүйнөсү болбосун суктануу менен карайт. Анан биздики мен да бир жагынан мындай жаныбарлар дүйнөсү деп мисал алып коеюнчу. Кыргыз баласы кээ бир жаныбарлар көрсөт, тоот экени көрсөтөсүңбү же башка бир канаттууну, каз өрдөктү көрсөтөсүңбү, ал тиги суктанып эстетикалык жагын карабай элечи, эти семиз бекен же арык бекен деп башкача Канча килограмм эт чыгат, ошондойду мындай жоюш керек да. Анан башка чет мамлекеттер үйүнүн төбөсүнө мисалы жаныбарлар чыгып алгандарын көрүп жүрөбүз. Биздин деле кыргыз эли аябай акылдуу, мыкты дүйнөдөгү мындай көрөгөч элдердин бири да. Мен ишенем, жакын аралыкта эле ошо жаныбарлар дүйнөсүнө, өсүмдүктөр дүйнөсүнө башкача көз караш менен көз караштары калыптанат. Бул тыюу салуу менен эч нерсе чечилбейт. Тескерисинче ошо сиздер аркылуу, маалымат массалык каражаттар аркылуу жанагындай келтирилген зыяндардын бир механизмин сиз айткандай иштеп чыгып, ошону кайра өзүнө калыбына келтиртүү, кошумча бир иштерди жүктөсөк, анан ошондо да мисалы жеткиликтүү болобу деп ойлойм да. Жеке пикирим. Бул ушул азыркы мораторий киргизип аткан сыяктуу жапайы өсүмдүктөрдүчү, чөптөрдү ошол мораторий киргизип, баягы табигый өсүүсүн шарттоодон башка дагы жолдору барбы? Бар. Мисалы Кантип көбөйтсө болот? Мисалы сасык чайыр деп буга дагы биздин Кыргызстанда ошо дары-дармек өсүмдүктөрү катары чогултулуп атат, бирок Кыргызстан иштетпейт муну. Муну сыртка алып чыгып кетишет да. Башка мисалы Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистан, Индияларда мунун дагы эмне жасап
чыгара тургандарында секреттерин айтпайт. Бирок баалары да жакшы экен да. Бизде мына ошо сасык чайырды өстүрүү боюнча жапайы өсүмдүктөрдүн түрлөрүндө зыян келтирбеш үчүн быйыл азыр мына суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги атайын ошо сасык чайырды өндүрүү плантацияларды уюштуруу боюнча өзүнүн программасын иштеп чыгып мына азыр бекитип алынып турат. Аны менен жанагы кунарсыз жерлерди берип, ошол учурда аларды дагы кунарсыз жер деп бир жагынан аталган менен ал жерде кызыл китептеги жандыктар же өсүмдүктөр болушу мүмкүн. Ошону изилдөөлөрдөн кийин тактап анан баягы мүмкүнчүлүк боло турган жерлерди берип альтернативдүү жол түзүлүп атпайбы? Ошол эле сасык чайры плантацияларды өстүрүп алып, жакшы түрлөрүн анан каражаттап, өзүн да багып, анан жапайы жаратылышка да зыян келтирбөөнүн жолун иштеп чыгуу болуп эсептелет да. Ошол учурда башка өсүмдүктөрдүкү деле ошондой кетип атат, дары-дармек өсүмдүктөр өзлөрүнүн кичинекей талаачаларында атайын айыл өкмөттөр менен келишим түзүп алып, талааларды ижарага алып, ошолорду өстүрүп, экспорттоп аракеттер болуп атат да. Мына ушундай жолдорун издесе болот деген ойдомун да. Бирок экинчи жагынан алганда булалардын жанагы табигыйлыгына зыян алып келип койбойбу? Баягы колго үйрөнгөн малдай болуп калбайбы дегеним да. Жок, андай деле болду. Анткени бул акчага деп плантация кылып өстүргөндөн кийин ал акча болуп атпайбы? Акча бар жерде биз дагы күчтүү болсун, дагы кооз болсун, дагы жоонураак болсун, кененирээк болсун деп баштайбыз да ар кандай дары-дармектер мененчи. Булардын табиятын өзгөртүп ошол окшош өсүмдүктүн түрү табиятта баягы кор болбосун. Бул жактан деле ошол өсүмдүктү өстүрүп алса болот экен деген эле альтернативдик жолдор. Муну менен тиги табигый жаратылышка зыян азаят деген ойдомун да. Иштер болуп атат Ысык көлдө, Чүйдө ушундай иштер. Адамдардын терип алып сатканынан сырткары дагы бизде баягы малдын туягы көбөйүп тебелегенин айтышат да. Барбы ушундай көйгөй? Көйгөй чыгат улам биз агрардык өлкө болгондон кийин ар бир киши эле бир миңдеген койду айдап жүргүсү келет. Анан фактылар деле кездешип атпайбы? Жайыт талаша кетип атат. Себеби малдын саны канча көп болгон сайын туягы менен ошончо эле зыян алып келет. Анан ошон үчүн бара-бара мамлекеттик органдар тарабынан эле бир механизмдер иштелип чыгат болуш керек. Эми малдын жана паспорттоштуруп баягы сандык сапаттан сандык көрсөткүчтөн сан эме сапаттык көрсөткүчкө өтөлү деп Акылбек Үсөнбекович эч жагы эле айткан. Бул селекция менен мисалы 20 койду айдап жүргүчөктү бир 5 кой породистий 5 койду айдап алса, бирөөнүн эле баасы канча жаап кетип атат. Мисалы 10 чактысын эме баасын басып кетиши мүмкүн. Мисалы ушундай селекция менен иштөөнү дагы киргизсе, өздөрүнөн өздөрү эле баягы иргелеби деген багытта. Бул тыюулар мынакей жакында эле кирди да. Буга чейин деле жана жогоруда Адис мырза айтып атпайсызбы, мисалы үчүн улам жогорулатабыз депчи, анан ошол тыюулардын мындай натыйжасы жакшы болбогон үчүн 2 миллион сомго келип жеттик да, туурабы? Буга чейин мисалы сиздер 1 миллиондон 1,5 миллионго көбөйткөндө мындай сандар азайып атабы? Айып пулдардын акчасы жогорулаган сайын, ставкасы жогорулаган сайын азайып атабы кылмыштар? Айта кетсек, ушу биринчиден ушу учурларда биз ушу келгенден баштап жерлеринде тийиштүү тапшырмаларды берип, ошо 2023-24 карата ошо көп факт аныкталды. Ошо биздин жерге ошо кызматкерлер иштегенинин себебинен бири ошол себептен биз ошо учурларда ошо көбөйүп кеткенине байланыштуу ошого аргасыз болдук, көбөйтүү максатындачы. Муну ошо натыйжасында биз азыр анализ жүргүзүп, бүгүн эле чыкты да, айткан. Ооба. Анан чыккандан кийин анализ жүргүзүп, жерлеринде чынын айтканда бул өзү эле жерлеринде уже биздин
тийиштүү кызматкерлерге браконьерлер чыга баштаптыр мындай айткан. Өздөрү Эмне көбөйтүп салдыңар эми андай кылабыз сиздер браконьерлерди мындай жүзүнөн тааныйсыздар. ошондой факт. Жакшы го. Бизде барбы негизи мисалы ошол миллион сом болгон кезден баштап айталычы. Атып алып миллион сомду мындай бир ирет төлөп кутулуп кетип анан дагы кайра колго түшүп калгандар барбы? Эки жолу түшкөн убакыт кездешкен эмес, бирок бир жолу түшүп миллион төлөп чыккандар учурлар бар. Мына азыр эле айта кетсек эми чынын айткым келген эмес. Ушул эле көчө эле кечинде уже Нарын областынан кармап келиштир. Ошо мыйзам бузуу фактысынын негизинде. Ошо как мындай айтканда ошо министрге хайп катары токтон чыкты, токтон алкаганда ана биздин Дарылап оккан жокмун деди болуш керек, мыйзам жаңы эле чыкты да. 2 миллионго көтөрүп кетти. Мен мурдагыдай эле 1,5 экен деп атап отурмун деди. Бул ошондо сиздер кандай азыр жаңы эреже боюнча эметесиздер да? Негизи эрежеде бул токтомдо өзү токтом 10 күндөн кийин күчүнө кирет да. 10 күн күчүнө киргенге чейин кармалып калды да. Ошондой да эмеси бар. Мындай бир ушул аңчылыктын өзүнүн сезондору бар го. Мисалы үчүн кышын мисалы көбүнчө кышында атышат болуш керек, кышында чыгышат аңчылыкка. Сиздер ошол убактарга атайын даярданасыздарбы? Айта кетсек, ошо бизде атайын аңчылык кылуу эрежеси бар. Кыргыз Республикасы боюнча. Жок, бул жаныбарларга ошол тыюу салынган жаныбарларды ушул кездерде көбүрөөк атаат деген сыяктуу бир иштерди жүргүзөсүздөрбү? Бизде негизинен ошо аңчылык учур жок. Аңчылык жаныбарларга 35 түрү кирет. Ошо ар кайсы түрдүн өзүнүн эмеси бар, мөөнөтү. Могу учурда атсаң болот, могу учурда атпайсың деп. Потому что мындай айтканда эликке мына баары эле ача туяктуу деп коебуз го. Ооба. Ача туяктуу деп баарына эле аякта ача туяктуу деп эле көрсөтүлгөн мыйзамда. Бирок ошол жерден эле скобка эликти өзүнчө алып кеткен. Негизинен бул айта кетсек, бул октябрь уже ноябрь учурунда бул төлдөө учур башталат. Атууга тыюу салынат да. Ошондой эме өзүнүн атайын өзүнүн эмесине жаратылыштын өзүнүн эмесине карата атайын эмелер белгиленген мөөнөттөр. Азыркы мыйзамда көрсөтүлгөн тыюулар демек белгилүү гана мөөнөттөрдө экен да, жыл бою эмес. Жок, бул өзүнчө, бул ошо жаныбарларга жыл бою эле ошол үчүн эле иштейт. Мен айтып аткан бул аңчылык сезонуна мезгилине ошону сурап атам да, ошол аңчылык сезонундан пайдаланып, ушул тыюу салынган жаныбарларды дагы атып алган бир белгилүү. Жок, бул тыюу бул негизинен сиз өзүңүз аңчылык жаныбар бул кызыл китепке кирген аңчылыкка болбойт. Тоот экен менен эл экен аңчылык болот. Ал учурда эле ошо мыйзамсыз аткан учур эметсе, ага деле ошончо акча пул төлөйт. Ал каралбайт, тыюу салынган. Бул круглогодично будет работать. Ошону айтканым, ошол аңчылык күчүп аткан учурда кызыл китепке киргендерди дагы аткан учурлар көбөйөбү депчи. Жок. Андай бир мөөнөттөр жок да. Сурайын дегем да, ошондой учурлар болсо атайын даярдык көрүп кандай иштерди кыласыздар деп сурайын дегем да. Демек андай бир учур болбойт турбайбы? Мен ойлогом да аңчылыкка чыгып эле анан аңчылык мөөнөтүндө, мисалы ошол ача туяктууларга чыгып анан кызыл китепке киргенди дагы атып алган учурлар балким көбөйүп кетет депчи, ошол учурда депчи. Жакшы, жок дегенде мунусу сүйүндүрөт экен. Анткени өзүнчө бир кошумча жумуш да, бул дагы жумушка тартыш керек болот. Биздеги флорага келе турган болсок, кайра эле ошол жана жогоруда кыскача айтып кетпедикпи, жергиликтүү калк депчи. Алардан мындай, кандай десем, мындай бир маалыматтар жок, нааразычылык дейинби же сунуш пикирлер болду ушундай мораторийлерге? Болот сөз. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Бардыгы менен акылдашып, биз ошо өсүмдүктөр дүйнөсүн пайдалануучулар да бар да. Алар менен да жыйындарды өтүп, анан жергиликтүү облустун өкүлчүлүктөрүнө да кат кетиргенбиз. Ошо макулдоо керек алардын дагычы. Ушуну киргизсе болобу, туура эмеспи деп ушул 5 өсүмдүктү жиберип, анан кимдин аймагында ошол болсо, ошого жараша өздөрүнүн сунушун берип, баары тең эле колдошту да. Анан муну эми сиздин айткан сурооңуздагы туура да. Кээ бир
адамдар бар, баягы өздөрү ошо менен жалаң алектенип кээ бирөөнө жакпайт бул. Бирок эми көпчүлүктүн, коомчулуктун пикири өйдөрөөк турат да. Албетте. Анын үстүнө жок болуп бараткан өсүмдүк Ооба. болсо анан жалпы республика үчүн. Бизге буга чейин Улуттук илимдер академиясынын ушул биология институтунун директору интервьюга келген болчу да, жалпы эле Кыргызстандагы Кыргызстан табияты тууралуу сүйлөп кеткен. Ошондо Жамиля ата, адашпасам, айтып атат да, бизде иликтөө аныктоо иштери көп жылдан бери жүрө элек. Балким айрым өсүмдүктөрдү кызыл китептен чыгарыш керек, балким айрымдарды кайра киргизишибиз керек. Буга көп күч керек, акча керек, анан жасала элек депчи. Туура айтасыз. Сиздер эмненин негизинде азыр ошол мурдагы эле эски маалыматтардын негизинде бул кызыл китепте эмес деп анан мораторий саласыздар да, Жо мораторий нага тиешеси жок. Бул азыркы учурдагы зарылчылык жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө ушуларга көп чогултуп, көп казылып, зыян келип аткан үчүн чыгып атат да. Кантип аныктайсыздар дейм да, бул дагы деле кызыл китепте экенин, азайып баратканын. Жок, булар кызыл китепке кирген эмес. Кызыл китеп боюнча да суроо берип калбадыңызбы? Ошо бизде эме ушул кызыл китепти кайра жаңылоо боюнча 2006 жылдан бери жаңыланган эмес. 10 жылда бир жаңыланып туруш керекпи негизи? Эми 20 жыл болсо деле мейли болчу, бирок азыр убакыт өтө эле көп болуп кетти. 30 жылга чыккылап калыптыр. 20 жыл болду эми дагы. 2006 биз дагы ушуну жандандырып, жакын ошо министрлик тарабынан демилгеленип, азыр жумушчу тобун түзүп жатабыз да, кызыл китепти жаңылоо боюнча. Анан буга да сиз айткандай көп каражаттар керек, изилдөөгө экспедицияларды уюштуруп, жерин аныктап, анан кээ бирөө көбөйүп кетип, мүмкүн кызыл китептин тизмесинен чыгаруу зарылчылыгы бар. Кээ бирөө кыскарып кетип, азайып кетсе, азайып жоголуп жаткандарды киргизүү, жаныбарларда өсүмдүктөр болгон жандуу организмдер. Анан ошон үчүн биз дагы аракет кылып атабыз. Жанагындай өтө ири тоого ишканалар бар. Ошолорго азыр кайрылуулар жазып атабыз. Азыр бүгүн каталдык ушул Алтын Альянс деген, Альянс алтын ген иштетүү ишканасы колдоорун билдирип, кандай зарылчылык болсо ошо биргелешип катышаарын билдирип өзүнүн жообун берди. Демек, биздин элибизде ошо сырттан да колдоочулар болсо, ишибиз тезирээк жүрүп, быйылкы жылы ишибизди баштап калуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт деп ойлойм да. Бул жакшы нерсе. Сизге кошулам. Анткени биз баягы эски эле маалыматтарды айтып берип анан кийин бир күнү карасаң ал чөп такыр Кыргызстанда табылбай калган деп өспөй калган. Биз 20 жыл мурдагын айтып атабыз да. Келиңиздер, уктуруунун соңунда ушул киргизилип аткан мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча бир кошумча алымчаңыздарды айтып кетсеңиздер, аныкталган учурда каяка кайрылыш керек, бул мыйзамдарды кантип сакташ керек, анан жалпысынан эле ушул жарандардын мындай бир жеке жарандык жоопкерчиликтери. Жакшы суроо бердиңиз. Биздин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин коомдук кабылдамасы бар. Бул эркиндик 2-де. Ошондой эле өтө ыкчам байланыш 108 деген номер менен байланышса, эмне тартип бузулуп атат, кандай кайрылуу болсо, ыкчам түрдө ошого экологияга тиешелүү. Экологияга тиешелүү ыкчам түрдө ошого аракет кылып, эмне жөнүндө кандай аракеттерди кылып, эмне жооп бериш керек, же кандай чараларды көрүш керек, ошондой иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле экологиялык техникалык көзөмөл кызматы бар. Алар да өткөндө сиздерге телефон номерлерин берген. Алар аркылуу дагы ошол бардык жерге ыкчам түрдө байланышып аракет кылабыз. Анан эми табиатты коргоо жалгыз эле биздин министрликтин иши эмес, ар бир Кыргызстандын актуулунун милдети деп эсептейм. Анан баарыбыз тең ошо бирдей саясатты түшүнүп, бирдей жүргүзсөк, табиатыбыз көздүн карегиндей сакталат. Адис мырза, эмнелерди айтып кетет элеңиз? Эл бир сатып алып 2 миллион сом айып салынса, мен миллион сомду болуп калат элем деген сыяктуу биздин жарандарга. Ошо
айта кетсек, бул негизинен биз деле көбөйтүү деп анализдин негизинен келип түштү да. Инфляция деп коебуз. Баа өсүп атат, ошого жараша жаныбарлардын баасы, эми бул чын айтканда атоо бул баасыз да. ооба Айтканда. Анан ошо жергиликтүү жарандарга, ошол эле биздин жарандарга айтуу кетип, ошо биздин ошо жаныбарларыбызды сактап калууга, ошо атууга, атсаңар ушул аңчылык көзүнүн сезону бар, атайын уруксат кагаzy бар. Ошол мезгилде бул кызыл китепке кирген жаныбарларды негизинен эле атпаш керек да. Бул өзү кызыл китеп дегенде, кызыл бул стоп деген сөз. Значит, тез кыскарып бараткан ас болгондуктан ошо кызыл китепке сактап калайлы деп биз канча деген чет элдиктен канча деген проекттерди алып келип, канча деген ушуга салым кошуп атабыз. Ошол себептен бул ар бирибиздин милдетибиз сактап калыш үчүн. Чынын айтканда биз негизинен биз ушул эле ак илбирсти, тоо текени, анан кийин мындай чоң жаныбарларды айта беребиз, жок болот деп. Негизинен биз ошо курт кумурска деген, андан да канаттуулар, андан да сууда соймолоочу жаныбарлар, алардын да бир өзү жаратылышта аткарган милдеттери чоң да. Ошолорду да сактап калыш үчүн өтө бир чоң салымдарды кошуп, ошо негизинен ошо чоң жаныбарларга эле басым жасай беребиз. Негизинен ошо айта кетсек, ошолорду да сактап калган бул ар бирибиздин милдетибиз. ооба кайсы бир бакалардын түрлөрү бар, мисалы дарбака деп терип алып жүрүшөт, кызыл бака деп. кызыл бака, дагы эмне бака дегендерди деле азыр көрбөй да калдык окшойт. Мурда негизи эле бака көрбөй калдык окшойт азыр. Кандай болгон күндө дагы жогоруда сиз жакшы айтып кеттиңиз, табиатты сактоо бул бир эле министрликтин же бир мамлекеттик органдын милдети эмес, ар бир адамдын өзүнүн милдети болуш керек. Анткени бүгүн өсүмдүк, эртең жаныбар, анан анын эртеси адам жок болуп кетүү коркунучуна келет да. Келиңиздер биздин Жашнакай Кыргызстаныбызды кийинки муунга Жашнакай боюнча өткөрүп берели. Баарын тиги такыр жок кылган муун деп тарыхта калбай аң сезимдүү бололу, жаратылышты сактайлы. Сиздерге болсо терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биздин студиябыздын эшиги ар дайым ачык, келип туруңуздар. Рахмат. Ардактуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү күн башата жыйынтыктайбыз. Биз өсүмдүктөр дүйнөсүндө жана жаныбарлар дүйнөсүндө кызыл китепке кирген, негизи эле кызыл китепке кирбесе дагы кандайдыр бир жоголуп кетүү коркунучунда турган өсүмдүктөргө болгон камкордук боюнча сөйлөштүк. Ал үчүн студиябызга Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынан өсүмдүктөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев жана ушул эле башкармалыктын жаныбарлар дүйнөсү менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Адис Мадиев келип беришти. Кайрадан угушканча.